Жарыкка болгон 77 тыйындык тариф өзгөрбөйт. Бийик тоолуу аймактарга берилген чектөөлөр алынат. Ал эми өндүрүш, айыл чарба, бюджеттик жана башка тармактагы керектөөчүлөр 2 сом 52 тыйындан төлөшөт. Ошол эле учурда алтын чыгарган, темир эриткен жана арак заводдору, майнинг компанияларга жарыкка болгон төлөм 5 сом 4 тыйындан эсептелет. Бирок калкка болгон мурдагы тариф ордунда калат. Эч кандай өзгөрүү болбойт эл үчүн. Эл үчүн мурдагы эле тариф калды. Президенттин бул жөнүндө өзүнүн бекем айткан сөзү бар. Элдин айлыгын, пособие, пенсияларды көтөрмөйүн, биз электроэнергия базасын көтөрбөйбүз деп. Учурда Кыргызстан 1,5 миллиард киловатт саат энергияны пайдаланып берилген лимиттен ашып кеткен. Андыктан министр кышка карата жарыкты үнөмдөө үчүн жарандарды арзан кезинде көмүр сатып алууга чакырды. Туркмениядан мына быйылкы жарым жылдыкка, жаңы жылга чейин 501 миң миллион киловатт саат биз алып келип атабыз сатып. Ошондо үнөмдөө эле жөн эле жок. Биздин мээнетибизде текке кетип атат, башка кетип атат. Ошон үчүн баягы үйдөн чыгып атканда лампочкаларыбызды өчүрүп, мамлекеттик ишканалар жана өзүбүздүн жарандар, эми ошо мамлекеттик ишканада деле биздин жарандарыбыз иштеп атат. Ошон үчүн светти үнөмдөп, кышкыга азыр көмүр арзан кезинде көмүр алып, кышкыга дайындык көрүп алышыбыз керек. Адистердин айтымында өлкө электроэнергиясын өндүрүүдө артта калды. 30 жыл ичинде Кыргызстан 520 мегаваттык көмөк чордондорду гана курган. Мындан улам жарыкка болгон жетишсиздик пайда болду. Бул таңкыстык кеминде 500 мегаваттык подстанция курулса жоюлат. Эми жакынкы арада биз ушул генерация боюнча абдан катуу иштешибиз керек да. Жок дегенде 300-500 мегаватт куруп алышыбыз керек да. Ошондо биз өзүбүздү обеспечить эткенге мүмкүнчүлүктөр бар. Мында ошол государственный органдар иштеш керек аябай, инвесторлор мененчи. 77 тыйындык арзан баа менен аталган тармакты өнүктүрүү мүмкүн эмес. Энергетикалык коллапс жаралбашы үчүн аны жаңы жабдуулар менен камсыздап, ГЭСтерди куруу зарыл. Аларды жаңылоодо тийиштүү жабдуулар эл аралык валюта менен сатылып алынат. Андыктан калк арасында тариф тууралуу маалыматтык кампанияны жайылтуу керек дешет эксперттер. Элге түшүндүрүү иштери бүгүнкү күндө көп жакшы жүрбөй атат. Ушу кээ бир саясатчылардан, ушу министрликтерден ушу мындай элге түшүндүрүү иштери болгондо мындай жакшылап мындай берип туруш керек. Бул Бишкектен эле бере бербей, элге маалыматты мына областтагы каналдардын баарын колдонуп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсө эле биздин эл түшүнөт. Просто байма-бай маалыматты жеткизип туруш керек да. Энергетика тармагында 110, 220, 500 киловольттук көмөк чордондорду куруу боюнча көп иштер аткарылган. Ага каражат Кытай мамлекетинен алынган. Мындан улам Кыргызстан Кытайга 1 миллиард сомго жакын карыз. Антсе да бул подстанциялардын курулушу менен өлкөдө электроэнергиясын өткөрүүчү линиялар тартылды. Анын аягына чыгаруу иши гана калды. Ал эми быйылкы кышта министрликтен билдиришкендей пландуу өчүрүүлөр болбойт. Тариф саясаты талкууланган иш-чаранын соңунда энергетика адистери, коомдук ишмерлер жана эксперттер резолюция кабыл алып, өлкө башчысына жолдоо чечими кабыл алынды. Анара Мамбеткадырова, Жанадил Абубакир уулу, Иният Эргешова, ЛТР Бишкек.